Assalamu alaikum. Урматтуу министр. Албетте мигранттар бизге жылына бир 2 миллиард доллардын тегерегинде андан көбүрөөк каражат которуп атат. Бул кыска мөөнөт абдан жакшы. Бирок узак мөөнөттө биз элибизди жоготуп атабыз да, анткени алардын бала бакырасы, небере чөбөрөлөрү ошол жакта бала бакчага барып, мектептерге барып, өзүнүн тилин, маданиятын унутуп атат. Тил, маданият унутуу деген эл жоголот деген сөз. Билесиз, мигранттарыбыз Россияда эле 1 миллиондон ашык деген маалыматтар бар да. Эми сизге суроо. Мындай саясат Россияда кылып атат, чет өлкөдөгү орус тилдүүлөрдүн маданиятын, тилин коргош боюнча. Туркияда ошондой саясат бар. Өзбекстан ушул боюнча жакшы иштерди кылып атат. Чет өлкөдөгү кыргыз жарандарынын тилин, маданиятын сактоо боюнча кандайдыр бир ыраттуу иш жүргүзүлүп жатабы? Бул өтө принципиалдуу маселе. Өткөндө сиз ушундай суроону бергенсиз, каалооңузду айткансыз. Ошонун негизинде мен билим берүү министрлик менен жолуккан болчумун, сүйлөшкөн болчумун. Азыр болсо мынакей биздин эмечи аппарат ушуну ишти кылып атат. Бир аз монтип даяр болгондо мен сизге айткандай, биз сизди чакырабыз, анан кийин сиз менен бирге анан кийин такой уже алып барабыз. Чоң рахмат. Эсимде. Жумушчу топ түзүш керек, концепция иштеп чыгыш керек. Жөн эле концепция бул кооз сөздөрдүн гана жыйындысы, финансы дагы болуш керек. Билесиздер, бир убакта мамлекеттик тилди, анан тил саясатын өркүндөтүү боюнча биз программа иштеп чыккан элек. Ошол жерде бир 470 миллион акча бөлүнгөн, абдан жакшы иштер болгон да. Мына бюджет кабыл алынып атканда, эмдиги жылы жок дегенде бул акчаны бөлдүрүп, чоң иштерди кылбасак болбойт. Бул жактан мугалимдерди жөнөтөбүзбү, онлайн мектептерди ачабызбы? Экинчи дагы бир суроо, мына Тажикстандын жарандары Кыргызстанга кире албайт, туурабы? Ал жакта кыргыз диаспорасы бар. Бул маселени да мен көтөрдүм эле. Тажикстандан бул жака өткөнгө болот, кыргыз диаспорасынын өкүлдөрүнө. Бирок Тажикстан аларды чыгарбай атыптыр. Анан үчүнчү өлкөгө же Россияга, Казакстанга, Туркияга барып кирели десе, ал жактан да киргизбей атыптырбыз. Ушул маселени чечиңиздер деп протокол тапшырма бердим эле. Азыркы акыбалы кандай? Алмазбек мырза да айткан, бул маселе каралып атат деп. Бул жалпысынан өкмөткө тиешелүү маселе. Өткөндө ички иштер министрлиги менен биз муну талкуулаганбыз. Мен жыйынтыгын билип түскенмин, тейинчи да кошумчадан берейин. Жыйынтыгын билиңиз. Бирок биз муну эметкенбиз. Мунун үстүнө иштегенбиз. Иштеп бир тыянак болсун, анткени бул жака келели десе, азыр туугандарынын жарымы бул жакта, бирөө жарым өтүп кетсе келе албай атыптыр, бул жактагылар бара албай атыптыр. Бул маселе абдан бир олуттуу маселе да. Анан бул жактагы дагы сырттан келген биздин кайрылмандарга айванчы мамиле болуп атат деп кече бир блогер Улукбек Карыбек уулу деген бул жакка келген биздин мигранттарга дагы, кайрылмандарга дагы жакшы мамиле болбой атат, укуктарын бузуп атат, кыянаттык менен мамиле болуп атат деген бир маалымат чыкты. Улукбек Карыбек уулу деген. Ошондо көрүп туруп, мага бир маалымат берип койсоңуз кандай иштер болуп атат? Макул. Анан үчүнчү маселе, кече мен Якутиялык кыргыздар менен жолуктум, алар айтат, ал жактан пенсияга чыгып, бизнестерди кылып, буттарына туруп алгандан кийин баары бир мекене тартат экен дейт. Бул жакка каражатты алып келип, инвестиция кылып, бир бизнес кылалы десе, бул жакта мындай шарттар жок дейт да, бир экөө келип, ушул жакта бизнес баштайлы деп, жүдөп какап, кысымды көрүп кайра кетип калды дейт. Ошо бир чет өлкөдөгү биздин мигранттар өздөрүнүн капиталдарын Кыргызстанга буруп, инвестиция кылыш үчүн бир шарттар каралып атабы? Билем, бул экономика министрлигинин иши, бирок бул мигранттардын маселеси болуп атпайбы? Ушул багыт иштер болуп атабы? Сиз туура айттыңыз. Бүткүл дүйнөлүк банктын негизинде бизде ушундай пилотный проект бар. Биздин мигранттар Россиядан кайра келсе, биз ошолорго шарт түзүп жардам беребиз да. Бул биринчи эмес, кадам катары. Жанакы сиз айткандай, мен билишимче шарттар түзүлгөн. Мүмкүн туура эмес кандай бир адамдарга булар тип калганго, негизи мындай болуш керек эле. Эми шарт өзүнчө маселе, шартты аткаруу өзүнчө маселе да. Бизден мыйзам кабыл алынат, мыйзамды аткарууда чоң проблемалар бар, адам фактору бар. Балким мекендештерибиз кайтарып келип, бул жакта бир бизнес кылабыз десе, жеңилдиктерди карап көрүш керек го. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, бул сизге дагы бир кулак кагыш. Чоң рахмат.